Мурдагы депутат Кубанычбек Конгантиев 10 майга чейин камакка алынды. Дарыгерлердин айлыгы 1 апрелден тарта 100%га көтөрүлөт. Алтындын өздүк наркынын өсүшү боюнча Кумтөр расмий жооп берди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу билдирүү жасады. Жакынкы чыгышта күчөп жаткан чыңалуу жана анын Бордо Шарап өлкөлөрүнө да тийгизип жаткан терс таасири бизди тынчсыздандырууда. Конфликт руханий тазалануунун, кайрымдуулуктун, кечиримдүүлүктүн жана өз ара сый урматтын айында, ыйык орозо айында болуп жатканы абдан өкүнүчтүү. Биз аймактагы элдер менен бирге жай турмушта күн кечирген элдин арасында көптөгөн жарандар курман болуп жаткандыгына байланыштуу алардын жакындары менен туугандарынын орду толгуз кайгы мугу менен тең бөлүшөбүз. Мындай апатка алып келген аракеттердин баарын айыптайбыз. Биз Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмунун уставына жана таанылган эл аралык укук принциптерине ылайык аймактагы кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча дүйнөлүк коомчулуктун күч аракеттерин бириктирүүнү жактайбыз. Ошондой эле тараптарды сабырдуулукту карманууга, согуш аракеттерин дароо токтотууга жана кырдаалды тынчтык жолу менен гана чечүү үчүн конструктивдүү диалогко тезирээк кайтып келүү үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрүүгө чакырабыз, деди өлкө башчы. Мурдагы депутат Кубанычбек Конгантиев 10 майга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Ленин райондук соту чыгарды. 46 жаштагы мурдагы депутатка 10 мартта иш козголгон. Ал аффилирленген жеке жана юридикалык жактарды пайдалануу аркылуу жер тилкелерине байланышкан мыйзамсыз схемаларды уюштурууга шектелүүдө. Дарыгерлердин айлыгы 1 апрелден тарта 100%га көтөрүлөт. Анын ичинен ай сайын дарыгерлер менен медайымдардын маянасына президенттик фонддон 15 000 сом кошулат. Аз болсо да дарыгерлерибизге стимул болот деп ойлойбуз, деди саламаттык сактоо министринин 1-орун басары Телек Мамадалиев. Ал ошондой эле аймактарда иштеп жаткан жаш адистердин 3 айда бир ала турган депозити 33 000 сомдон 66 000 сомго көтөрүлгөнүн кошумчалады. Мамадалиев учурда 500 дарыгер депозит аларын, жыл айыгына чейин дагы 2000 адиске депозит берүү пландалып жатканын билдирди. Алыскы региондордо иштеген тартыш адистерге, неонатологдорго, педиатрларга жана реаниматорлорго ай сайын 20 000 сомдон кошумча акча берилүүдө. Тиги врачтардын негизи жанагы кээ бирдеги орой мамилеси боюнча эми маселе көп негизи. Бирок өзүңүздөр билесиздер, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айтмакчы, эң кыйыны күн сайын адам болду дейт экен да. Кээ бирки күндө тилекке каршы бизде ушундай кээ бирки медицина кызматкерлер бизди уят кылып коюп атат. Ал үчүн биз кечирим сурайбыз. Мен ойлойм, ал жагынан иш алып барабыз. Саламаттык сактоо министрлиги жыл аягына чейин 200 тез жардам унаасын сатып алат. Транспорт дүйнөлүк банктык каражатына алынарын министрдин орун басары Телек Мамадалиев билдирди. Мындан тышкары Азия өнүктүрүү банкы министрликке 35 миллион доллар бөлгөн. Каражат өлкөдөгү лабораториялык кызматтардын ишин борборлоштурууга жумшалат. Акыркы убактарда айрым адамдар тарабынан Кумтөрдө алтын газуу азайып, өндүрүлгөн алтындын өздүк наркы жогорулады деген билдирүүлөр активдүү таралууда. Буга байланыштуу Кумтөр Gold Company расмий жооп берди. Кумтөрдөгү токен казып алуунун шарттары оорлошуп, алтынды ылгап алууда катаалдашып, алтындын өздүк наркына таасир этти. Былтыр бардык чыгымдарды, салыктарды жана башка төлөмдөрдү эсепке алганда 1 унция алтындын өздүк наркы 1884 долларды түздү. Ошондой эле өздүк наркы өсүшүнө дүйнөдөгү акыркы геосаясий окуялардан улам логистиканын, реагенттердин, тетиктердин, электр энергиясынын жана башкалардын кескин кымбатташы себеп болду. Мисалы, күйүүчү майлар 50%, реагенттер жана химикаттар 70%, оор тоген жана көмөкчү техникалардын тетиктеринин баасы 30%га чейин кымбаттаган. Ошондой эле логистика кыйындап, мурда 3 аптада келчү товарлар 3 айда жетип, транспорттук чыгымдар 106%га же 2 эсеге өскөн. Электр энергия 92%га кымбаттаган. Айыл чарба министри Эрлис Акунбеков фермерлердин мал арасында аргандай ылаң көбөйдү деген тынчсыздануусунан улам өлкөдөгү эпизоотиялык абалды көзөмөлгө өзү алмай болду. Акунбеков тиешелүү кызматтарга ветеринардык көзөмөлдү күчөтүүгө, эпизоотиялык абалга көз салып текшерип чыгууга, чарбаларга алдын алуу, түшүндүрүү иштерди арбытууга тапшырма берди. Мындан тышкары республикалык бюджеттен биологиялык препараттарды жана лабораториялык диагностикалык комплекстерди сатып алууга каражат бөлүнгөнү да белгилүү.
Кара Көлдө милициядан качам деген айдоочу башка унааны сүзүп, бир адам мүрт кетти. Кырсыктын видеосун активист Эртай Исаков жүктөдү. Каргашла эртең менен Кара Көл шаарында болгон. Күбөлөрдүн айтымында күйүүчү май ташыган унаа милициядан качып баратып, Санатай өлкөсүндөгү жеңил унаа менен кагышкан. Унаа тең экиге бөлүнүп, айдоочусу мүрт кеткен. Ал эми экинчи айдоочунун башы жабыркап ооруканага түшкөн. Иранда 3 миллион адам үй-жайын таштап кетти. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары башкармалыгынын маалыматы боюнча Иранда 600 миңден 1 миллионго чейин үй-бүлө же 3 миллион адам убактылуу ички жер которгонго аргасыз болду. Жер которгондордун көпчүлүгү Тегерандан, өлкөнүн түндүгүндөгү башка ири шаарлар же айыл жерлеринен качып кетишкен. Тоң районунун аймагында мыйзамсыз аңчылыкка жана балык уулоого каршы багытталган рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Рейдтин алкагында Тоң жана Кажысай айылдарында бир нече үйдө тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада Кажысай айылынын тургунунун үйүнөн бир даана сайсыз 16 калибрындагы курал жана 5 даана ок алынды. Тоң айылынын тургунунан бир даана сайлуу ок атуучу курал жана 23 даана ок алынды. Ушул эле айылдын 1956-жылы туулган жарандын үйүнөн бир даана сайсыз ок атуучу курал жана 23 даана ок алынды. Жогоруда алынган куралдардын тиешелүү документтери болгон эмес. Курал ээлерине протокол толтурулуп, тиешелүү чаралар көрүлдү.